алдыбызда Арафа турат, алдыбызда Курбан айт турат, ага чейинки мына күндөр турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айткан, Тирмизи шарифте келет. Бул 10 күнү кандай гана жакшы амал болбосун, Алла Таалага эң сүйкүмдүү, ушундай жана эң улуураак, ушул жердеги бир күн ким ороза кармаса, ушул 10 күндүн ичинде ал бир жыл ороза тутканга тең сооп алат. Бир күндүк орозо, бир жылдык орозого тең экен туугандар. Ал эми бир түнү, ар бир түнү кадыр түнгө тең экен. Ушунчалык улуу сооп экен, көрбөйсүзбү? Ушул убакта биз келиңиздер Алла Таалага болгон ибадатыбызды күчөйтөйлү. Алла Таалага зикирди күчөйтөйлү. Өзгөчө ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, алхамдулилlah, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бул күндөрү силер такбир, тахмид, тахлил көп айткыла деген. Өзгөчө мынал жана бул такбир, ташрих деп коет туугандар. Ушуну көп адамдар мына бейкапар болуп унутуп калат да. Мына ал биздеги Ханафи мазхабта Хазрат Али разияллаху анхунун сөзүнө таянып айтылган 23 намаздан кийин такбир, ташрих айтылып турат. Ал кайсы? Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, валлаху акбар, ва лиллахил хамд деп. Ар бир мусулман намаз окугандан кийин, балагатка толгон адам ошого айтуу бир жолу ар бир намаздан кийин важип болуп эсептелинет туугандар. Качан башталат? Арафа күнү багымдаттан башталат бул. Андан кийин Курбан айт күнү, Курбан айттан кийин дагы 3 күн. 2 күн толугу менен 3-чү күнү асырга чейин. Мындайча айтканда, мынакей 5 күн. Ошол 23 намазда унутпайлы, эстен чыгарбайлы. Ошол Арафа күнү башталат. Эми быйыл 2020-жылы Арафа күн 30-июлга лайык болуп атат да. Демек 30-июль күнү багымдат намаздан тартып, ар бир фарз намаздан кийин салам бергенден соң сүннөттү, астагфируллах, дуа, Куран окуудан мурда, дуа кылаардан мурда ар бир ошол намаздан кийин, фарз намаздан кийин бир жолу айтуу эркектерге дагы, аялдарга дагы милдеттүү. Аялдар ушу үйүндө дагы буну айтыш керек туугандар. Көп ушу маселеден бейкапар болуп, билбестиктен ушундай улуу соопторду колдон чыгарып берип өткөн учурлар бүгүнкү күндө деле бар, жок эмес. Ошондуктан мынакей унутпайлы, эркектер көбүнчө мечитте окуп туруп, бири унутуп калса экинчи эстетип кетет. 23 Ханафи мазхаб боюнча 23 намаздан соң, фарз намаздан кийин гана окулунат бул. Фарз намаздан кийин бир ирет. Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд деген. Бул ушу такбир. Мындан ага чейин дагы биз такбирлерди, зикирлерди ушуну көбөйтүшүбүз керек. Бул ушул ыйык күндөрдө туугандар, мынакей намаз окууну күчөйтөйлү, зикирди көбөйтөйлү, истигфарды көбөйтөйлү, силатул рахм, туганчылык мамилелерди күчөйтүүгө, аларга телефон чалып, жардам берип, кайрымдуулуктарыбызды көбөйтөйлү. Күн сайын ар бир күн ушу 10 күндө бир белгилүү өлчөмдө садака дайындап койсок жакшы болот да. Күн сайын садака кылгангач, мисалы 100 сом. Күн сайын сиз 100 сомдон садака кыласыз. Ошол 10 күнчү. Же болбосо колунда бар адамдар 500 сом, 1000 сом, бул мисалы. Эң болбоду дегенде мейли 20 сом деле, 50 сом деле, бирок күн сайын садака дайындап койсок, канча деген улуу соопторго калабыз. Албетте дуаларды дагы күчөткөнгө туура келет.